Эми жандуу үйүнгө өтө албай аткан себебибиздин бирден бир себеби эле ырдай албагандык да. Ошо ырдай албаган көп ырчылар бар, аны элдер өздөрү деле билет. Ошолордун баары биринчи бизден башталат да. Бизге келет, анан ушундай дагы бир учурлар болгон. Ал ырдай албаганына да ырдай алганына деле кошулат ал. Болгону жакшы ырдаган адамга кошкондо ошол ачылат да. Ошол концертке даярданганда көп эле адамдар мындай ырчылыктан баш тартып бериши мүмкүн да. Бирок бизде ошентип бир эки компьютер менен ошентип жасап турган даң ырчы болуп чыгып кетип популяр болуп жүргөндөр деле бар. Илгери баягы Ямаха менен тойго чыгып жүргөн кезде эле болбосо, өзүнчө бир мындай айтканда кайф алдым десем болот. Анан Саламатсыздарбы, урматтуу Салам Медиа YouTube каналынын көрөрмандары. Сиздер менен акустика программасы бүгүн. Аны мен Бишкектен Бекбол Бакытболу алып берип жатам. Жана биздин студиябызда бүгүн кадырлуу коногубуз бар. Ал эстрада, кыргыз эстрадасына көптөгөн салымын кошкон биздин кадырлуу Баткендик агабыз Өктөм Сапарулу. Ассалам. Кош келипсиз биздин студияга. Рахмат. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, рахмат. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Биз Бишкек шаарында эстафета баштап отурабыз азыр. Жандуу үн менен ошо ырчылардын баарын чакырып, ушул жерде студиябызда датайын деген. Кандай ой болуп туруп, ошо жөнүндө бир айтып өтүңүзчү. Негизи эң жакшы идея, эң жакшы мындай ой. Эми идеяларды мындай ойлонуп туруп, анан ошол ойлорду ишке ашырыштын өзү кыйын. А силер уже ишке ашырып баштапсыңар. Бул деген уже мындай алдыга карап жылыш өтө эле болуп тур, чоң эле. Азыркы учурда кыргыз эстрадасы кандай абалда? Негизи эле кыргыз эле эстрадасы эмес, биздин кошуна мамлекеттердин эстрадасы деле, көп эле мамлекеттердин эстрадасы биздикиндей эле да, азыр окшош эле ситуациядабыз. Мындай бир жакшы бир жаңылык жок болуп атат. Биздин кошуна мамлекеттер менен деле биз байланышып турабыз, алар деле бизге чалып, биз аларга чалып кабарлашып турабыз дегендей. Бир таң калтырарлык бир эчтеке жок болуп атат. Мурда мындай улам поколение жаңы муундар чыгып, бир жаңылык болуп турчу эле. Азыр көптөн бери наоборот ошо мурунку муундардын ырларын кайра жаңылап, бир ошондой бир доор болуп атат. Анан бир жаңылык болбой эле, эскилерди жаңылаган учурлар өзүңөр да көп байкап атсаңар керек. Кудай буюрса жылыштар болот деп ойлойм алдыда. Бирок эми азыр кичине орусча айтканда бир тишин алып турган кезде. Кошуналардан урдаган заман бүтүп, эми эскилердикин урда баштаган заман келген. Биз кошуналардан урдадык бир учурда, кийин кошуналар бизден урдады. Анан ошентип жүрүп тааныш дос болуп калдык. Азыр эми кимден урдашып билбей болдук калган кезде. Анан жандуу үнгө өтүшүбүз керекпи сиздин оюңузча, же кандай? Негизи эле бул эстрадада кандайдыр бир кандайдыр бирөөлөрдүн мындай контролу керекпи деп да ойлойм да. Бир телевидение жактанбы же бир маданият министрлиги жактанбы жандуу үн обязательно сөзсүз түрдө керек. Жандуу үн менен концерт койбосок биз ушундай деңгээлде жүрө беребиз да көп жылдарга чейинчи. Жандуу үн менен концерт бериш керек. Ошол концертке даярданганда көп эле адамдар мындай ырчылыктан баш тартып бериши мүмкүн да. Элдер дагы ошол концертти көрүп, анан баа бериши мүмкүн. Ошентип мына бир иргелет эле, терилет эле деп ойлойм. Бирок бул нерсе барып болот болуш керек. Себеби уже башка өнүккөн өлкөлөрдүн баарында эле ушундай бир жандуу үн менен концерт беришет. Мындай оркестр менен беришет, даже чогуу мындай общий эстрада мененчи. Ар бир инструмент өзүнчө черткен кадрлар дагы бизде азыр бир учурда жоголуп кетти эле, азыр мындай бир аздан уже көбөйүп сүйүндүрүп атат. Эми өтө берсек болот окшойт. Жандуу музыкага ошо өтө албай аткан проблема, кыйынчылыктарды айтып өтүңүзчү, эмнеге өтпөйт? Эми жандуу үнгө өтө албай аткан себебибиздин бирден бир себеби эле ырдай албагандык да. Ошо ырдай албаган көп ырчылар бар, аны элдер өздөрү деле билет. Көп эле ырчылар бар. Алар баягы техниканын күчү менен, композиторлордун, звукорежиссерлордун күчү менен жылдыз болуп жүргөн жылдыздарыбыз бизде көп эле, толтура эле. Эми бул тиги, анан бул деп аттарын айтпасак дагы элдер өзү баары эле билет. Эл арасында жүргөн сөз анда чын турбайбы?
ырчылардын 50-60% эле ырдай албай. Сиз студияда отурган звукорежиссер катары айтып өтсөңүз, чын эле сизге келеби ошондой ырдай албаган? Ошолордун баары биринчи бизден башталат да. Бизге келет, анан ушундай дагы бир учурлар болгон. Азыр ырдай албасаң деле компьютер менен үнүңдү оңдоп койсоң болот да деп келишет. Компьютерди деле адам ойлоп тапкан да, адамчы. Бул канчалык жакшы деңгээлде ырдасаң, жакшы деңгээлде жасап берет. Эгер жаман деңгээлде ырдасаң, жасай албайт бул деле. Эми баягы мисалы үчүн ырдай албаган эле бир ырчыны келип туруп жазсаң жазылат. Бирок ошондой жаман эле болуп жасалат да. Анан жаман деңгээлде жасалат. Бирок мен деген кыйын ырчылардын дагы үндөрү компьютер менен жасалат өзү. Бирок мындай жасалганы билинбей, мындай эми жасалат дегенде кандай баягы бир обработкалар кошулат, бир компрессор, ревер дегендер бар да, эми баягы өзүнүн холл деген бир ушундай бир кошула турган нерселер бар. Ал ырдай албаганына да, ырдай алганына деле кошулат ал. Болгону жакшы ырдаган адамга кошкондо ошол ачылат да. Анан ырдай албаган адам ырдаган болсо, аны кескилеп, донтасын сүрөтүн тартып отурасың, кечке жинде болосуң. Бирок ошондо деле музыкант адам, же музыканы түшүнгөн адам, мону жасалып туруп билип түшүнүп койду. Анан ал бир, экинчиден ал ырды радиого же телевидениеге алып барсаң, ал жакта өздөрүнүн худсовети бар, анан ал жакта дагы музыканттар отурат да. Могу компьютер менен жасалып турду, ал өткөзбөй коет, жаратпай коет. Ошентип жөн эле чыгымга учурайт. Бир 4 жолу, 5 жолу ошентип чыгымга учурап жазгандан кийин анан өзүнүн көңүлү калып токтойт. Бирок бизде ошентип бир-эки компьютер менен ошентип жасап турган даңдык ырчы болуп чыгып кетип, популяр болуп жүргөндөр деле бар. Бул эми Кудайдан бизче баткенче айтканда пешенесинен да. Анда эмесе биздин студиябызга сизди чакырабыз. Көрөрмандарга жакшы бир маанай тартуулап, өзүңүздүн чыгармаңызды жандуу үндө тартуулап өтсөңүз. Мен эми жанатан бери компьютер менен жасалды, анан тиги ырдай албайт, бул ырдай албайт деп өзүм бүт жокто кыйрат койгон айттым окшойт. Эми колдон келишинче аракет кылып берейин мен да. Аны албетте көрөрмандар өздөрү баалап, комментарийге сын пикириңиздерди калтырып койсоңуздар болот. Сизди ошол студияга чакырабыз.
Менин оюмча, урматтуу көрөрмандар, жакшы деңгээлде болду. Мен эле эмес, сиздер дагы ошондой ойдо болушуңуздар керек. Өктөн байке, эме айтсаңыз, сиз ушундай жандуу ансамбльда көп эле ырдап турасызбы же ушундай концерттер болгондо жандуу ансамблдын коштоосун ырдайсыздарбы? Негизи мен мындай өзүм дагы аралашып бул составкачы мындай жандуу черткен балдардын катарында өзүм клавиша чертип кошо ырдаган учурду качан болгонун эстей албай койдум. Болгону эмес деле окшойт. Илгери баягы Ямаха менен тойго чыгып жүргөн кезде эле болбосо, өзүнчө бир мындай айтканда кайф алдым десем болот. Анан негизи эле башка өнүккөн өлкөлөр, биздин кошуна өлкөлөрдө бир жакшы татыктуу мындай рейтинги өтө жакшы ырчылардын ар бир ырчынын өзүнүн ушундай группасы бар негизи. Бизде ошол жактан аксайбыз. Мисалы үчүн мен азыр мына сразу эле мага бир ой келди. Ушул состав менен бир жакшылап даярданып туруп, жандуу бир концерт берсемби деп да ойлоп калдым. Биздин состав ар дайым даяр сиз үчүн. Ой, Кудай буйруса, азыр мен мага уже ойлор келе баштады, бир идеялар, пландар келе баштады. Демек, көрүүчүлөр жакында Өктөм Сапар уулудан жандуу ансамблдын коштоосунда концерт күтсөңүздөр болот экен, албетте. Кудай буйруса, сөзсүз даярданып алып туруп, мына күзгө план кылып кое берели. Омин деген болсо, периштелер Бишкекке концерт берип алган болсом, ушул состав менен живой региондорду сөзсүз түрдө бир кыдырып чыгабыз деген ойдо. Сөзсүз түрдө. Анан эми бизди көрүп туруп, балким башка ырчылар дагы таасирленип ушинтип живой, жакшы экен деп. Же болсо элдер, көрөрмандар, ушундай концерт келиш керек экен деген бир деңгээлде концерт болуш керек да, анчүнчү ошого аракет кылыш керек. Анан Кудайым буйруса ошондой болот деп ойлойм. Ушул жандуу эстафетаны шоу-бизнестеги кесиптешиңиздин бирөөсүнө өткөрүп бериңиз. Эми бул жакшы традиция экен, мындай орусча айткандачы, мындай не деп коет, баягы ыркесе сыяктуу экен, Эми муну бирөөгө эстафета кылып өткөзүп бериш дагы өзүнчө бир мындай кыжылатчылык кылат экен да. Эми ал келип алып туруп, бул жакта уят болуп калса мен себепчи болуп калбаймбы деп да ойлонот экенсиң. Анан эми чыгармачылыктан сырткары дагы дос болуп жүргөн, уят болуп калса дагы бири-бирибизге мындай сыр бербеген адамдардан баштайт окшойм. Мен Замир мырза деген досум бар. Өзүбүз чыгармачылыкта дагы бир туугандай болуп дос болуп жүрөбүз. Чыгармачылыктан сырткары деле үй бүлөлүк катышта деле доспуз. Анан Замир досумду чакырып эстафетаны ыркесен өткөзүп берсем, Чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, кийинки чыгарылышта өзүңүздөр уккандай эле, өзүңүздөр көргөндөй эле Замир мырза болмокчу. Албетте сиздер дагы комментарийге калтырып койсоңуздар болот. Комментарийдеги ырчыны биз дагы бир башка чыгарылыш кылып чыгарганы аракет кылабыз. Ушун менен сиздер менен акустика программасы болду. Көрүшкөнчө.